Садыр Нуркожоевичтин фондунун атынан бизге $1 миллион бөлүнүп берди. Келечектин боло турган стадиону курула турган. Көрөрмандарыбыз көп. Эми азыр мындан да көбөйөт болуш керек. Августка чейин бүтүрөбүз деген максатта турабыз. Үмүтүбүз чоң. Биз Чүй боорунда жайгашкан Беш-Күнгөй айылына келдик. Бул Кыргыз премьер-лигасынын Талант футбол клубунун стадиону. Чындыгында азыр курулуш иштери өтө кызуу жүрүп жатыптыр бул жакта. Эл аралык стандартка толук жооп берген стадион түшөт. Мына ушул жерде VAR системасынан баштап, жарыктандыруу системасы, ошондой эле оюн талаасы, машыгуу аянты өзүнчө жана кийим которуучу жайлары менен ал мына толук курулуп, ушул 25 августка чейин колдонууга берилиши керек. Бүгүнкү күнгө карата бул объектиде жумуштун дээрлик жарымынан көбү аткарылды. Биринчи кезекте 2,5 миңден ашуун көрүүчүлөрдү өзүнө батырган трибуналар курулуп бүтөт. Жумушту былтыр 2023 күз айларында баштадык. Кылып аткан жумуштар боюнча биздики 60% бүтүп калды. Биринчи баштаганыбыз жер жумуштарын тегиздөө, планировка кылуу, ошол жумуштар бүт азыр бүтө турган чагына келип калдык. Могу трибуналарды буйруса июндун 21-ине чейин бүтүлөт. Аны улай табигый чөптөн негизги оюн талаасы менен жасалма газондуу машыгуу аянты бүткөрүлөт. Спорт комплексте реконструкция башталгандан бери Талант футбол клубу өз үйүндө боло турган беттештерди Кант шаарында өткөргүлөт. Андыктан стадиондун бүтүшү менен клубдагы бардык маселелер чечилет. Буга чейин тиякта биякта жүрүп атсак, азыр бир жерде болобуз. Бул оюн талаасы болгондон кийин бул сол жактагы чоң поляга оюн эле болот, оң жактагы жайыгышы даярдап беребиз. Основной командадан баштап кичинекей өспүрүмдөргө чейин. Клуб жетекчилиги стадион колдонууга берилгенден кийин трибуналар күйөрмандарга толот деген ишенимде. Өзүңөр деле көрүп комментировать этип жүрөсүңөр, күйөрмандарыбыз көп. Эми азыр мындан да көбөйөт болуш керек. Барабандарын уруп, элип кечинде көбү суббота воскресеньеде өтпөй калганда ас болуп калчу. Эми азыр любой момент келип, кечинде келип, кыйкырып өкүрүп эс алып кетсе болот. Жаңыланган стадионго күйөрмандар көп келерин Жалал Абадтагы Курманбек стадионунун ачылышы далилдеди. Ал жакта трибунага эл батпай калганын сиздерге өткөн репортажда көрсөткөн элек. 5 миңдик стадиондо где-то 15 миңдей киши болду болуш керек. Андан кийинки оюнда деле бир 6-7 миңдей киши күйөрмандар отурду. То есть бул жөн эле эс алып аткан адамдарга да абдан баягы чет өлкөдө айткандай футболду эмне үчүн барып көрүшөт, эмоцияны ыргытып эс алыш үчүн. Биз ошого жараштуу оюн тартуулайбыз. Бул долбоорго Кыргыз Республикасынын президенти тарабынан да атайын каражат бөлүнүп берилген. Талант клубу үчүн бул өтө маанилүү. Жалпы жамааттын атынан чоң ыраазычылыгыбызды билдирели дедик элек. Садыр Нуркожоевичтин фондунун атынан бизге $1 миллион бөлүнүп берди. Азыркы бул курулушуна футбольный клубтун. Ошондой эле Кыргыз футбол биримдигинин президенти Камчыбек Кыдыршаевичке ыраазычылык билдирейин дедим элем. Ал адам дагы көптөгөн мамлекеттин өнүгүшүнө, ошондой эле Кыргыз футболунун өнүгүшүнө салган салымы абдан чоң. Жалпы баасы 470 миллион сомдук долбоор. Бирок аны биз азыр базар баасында биз ойлоп атабыз, Кудай буйрса бир 270 миллион, бир 300 миллионго жакын каражат менен бүтүрөбүз деп жатабыз. Ал жерде заманбап эл аралык деңгээлге да жооп бере турган кылып, ошол оюн талаасын, баягы жарыктандырууларды, ошондой эле биз 17 жашка чейинки өспүрүмдөрдү эл аралык деңгээлде турнирлерди өткөрүп калсак мелдештерди, ошол жерде стадиондо уюштурула алатан кылып биздин баягы берген тапшырмабыз менен долбоорду иштелип чыкты. Ошол долбоордун негизинде азыркы курулуш иштери иши жүрүп жатат. Кыргызстан боюнча айылдын аймагында ушул гана стадион салынып жатат. Калганынын баары чоң шаарларда, райондук борборлордо курулууда. Талант клубуна өзгөчө көңүл буруп жатканынын себеби 2026-27 жылдарга карата Кыргызстан жаштар арасындагы Азия чемпионатын кабыл ала тургандай деңгээлге чыгышы керек.
Андыктан Бишкек шаарына жакын жайгашкан Токмок, Кант, Кара Балта жана Беш-Күнгөйдөгү стадиондор стратегиялык жактан маанилүү болуп эсептелет. Былтыры футбол клуб Талантты ойногон жерин көрүп, камча кыдырша ушул жерди оңдоп беришибиз керек деп, жеңил конструкция менен болсо да деп баштаганбыз. Анан баягы өзүңүздөр билесиздер, аны куруп баштагандан ушунча болуп калды, эми капиталдык курулуш жасап эле бир жагынан шаарга да жакыныраак, анан бир жагынан ушул жогорку зонанда ахват кылат экен деп туруп, анан ошол капиталдык ремонт менен жакшынакай алып чакан стадион куруп коелу деп чечтик. Эмне дегенде эртең мисалы Азия кубогун тандалма оюндарын дейинчи үйдө алып ойнотуп калсак, бизге мисалы Дөлөн Өмүрзаков, Таланттын стадиону, ошол эле Канттыкы бул бирине жакын жайгашкан. Өзүңөр билесиңер, биздин эл аралык аэропорт болуш керек, 5 жылдыздуу отелдер, мейманканалар болуш керек, и стадионда алыс болбош керек. Эң алыс мисалы Кара Балта шаары, Кант шаары, Беш-Күнгөйдө ошо стадионубуз, Дөлөн Өмүрзаков болсо, мына 4 стадиондо иш ошондой мелдештерди уюштурганы мына шарт түзүлүп атат. Адистердин айтуусу боюнча бул объект алдын ала пландалган мөөнөтү боюнча келе жатат. Демек, белгиленген график менен стадиондун курулушу бүтүп, колдонууга берилет. Июлдун 20-ларына чейин полянын баарын бүтүп, августка чейин бүтүрөбүз деген максатта турабыз. Үмүтүбүз чоң, бүтүргөнгө аракет кылып атабыз. Ошентип, быйылкы жылы Кыргызстанда бүтө турган 12 стадиондун бири болгон Талант футбол клубунун стадионун көрдүк, кандай курулуш иштери жүрүп жатканына күбө болдук. Буюрса эми 25 августта бул стадиондун ачылышында жолугабыз деген үмүттөмүн. Жана ошондой эле кийинки берүүбүз, урматтуу көрөрмандар, Орок айылындагы Борбор Азиядагы эң чоң стадион боло турган 45 000 көрөрманды батырган стадион тууралуу болот. Буюрса кийинки берүүбүздө дал ошол тууралуу сиздерге кеңири маалымат беребиз.